Сиз жана Матраимов деп айтып калгансызбы, мисалы коррупционерби, коррупционер эмеспи депчи. Эми сот чечим кабыл алса, соттун чечимине баардыгыбыз баш ийишибиз керек. Эгерде сиз айткан ошол жарандардын баардыгын сот бүгүнкү күнү чечим кабыл алып, алар ушундай бир мамлекетке карама-каршы бир нерселерди кылгыл десе, биз аны кабыл алышыбыз керек. Эгерде чечим кабыл элекпи эле аларды коррупционер же мамлекеттин чыккынчылары дегенге толук түрдө айтпаш керек, барбаш керек андайгачы. Мен андай кишилерден наоборот колдойт элем. Мен өзүм бир-эки жетпей калдым. Өткөндө да айтайын дедим эле. Көп учурлар болуп атат. Биз чыгарып атабыз. Сот кайра аны актап койду мисалы. Биз бул жерде уже ал кишини каралап койдук да. Презумпция невиновности деген болуш керек деп ойлойм да. Мекеним Кыргызстанга талапкер болуп аттанып атканда коррупционер экенин билчү эмес белеңиз Райымбек Матраимов? Эми ага чейин жакында эле депутаттык жана корпустун комиссиясы болгон. Комиссиясында ачык айкын ишмердүүлүк жүргүзүлгөн. Мен суроо бергем. Мен ушундай эле суроо бергем. Мага түшүндүрүп берип койгучу мен үчүн кандай болуп атат депчи. Мага ошол жерде депутаттык комиссиянын алкагында целый органдардын алкагында иштеп таза экен деп өкүм чыгарып беришкен. Ошол учурда. Ошол жерде эгерде өкүм чыгарып, башка өкүм чыгарса, анда сен ошону кабыл аласың.